2012 жылы жеңилдетилген пайыз менен айыл банктан жана башка банктардан кредитке айыл чарба техникаларын сатып алышкан. Дыйкандар 2012 жылы доллар наркы 42 сом кезинде кредит алышыптыр. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп жатасыздар, доллар 76 сомго чыкты. Доллар мындан дагы өсүп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Дыйкандар негизги бааны жана үстөк пайызды доллар менен төлөшкөндүктөн өтө оор абалда калышкан. Дыйкандар кредитти ошол кездеги доллар курсу менен төлөөгө мүмкүндүк берүүнү суранып жатышат. Ашыбек Мойдонович. Азымында оор кырдаалда жалпы республиканын дыйкандары кабылышты. Дыйкан чарбасын өнүктүрүп, өлкөнүн агрардык тармагын өстүрүүгө салым кошомун деп, жакшы үмүт менен алган техникасы кайра белчесинен карызга батырса, ким ак дили менен берилип эмгектенет? Мен Өнүгүү прогресс фракциясынын атынан өкмөттөн бул маселени карап, дыйкандарга жардам көрсөтүүнү сунуш кыламын. Жана жеке башка банктарлар менен дагы сүйлөшүш керек. Антпесе дыйкан чарбалары карыздарынан кутула алышпай, чыгымдары көбөйүп, кийинки жылы мындан да жаман абалда калышат. Дыйкандардан башка дагы эле элибиз арасында доллар менен кредит алып, илгери үмүт менен үй мал сатып алышкан. Же болбосо колунда жоктор жакшылыгына деп арнап уулун үйлөп кыз берүү үчүн кредит алууга мажбур болгон учурларда да болот. Кыргыз улутунда салтты сактап, намыс үчүн деп өлүм жетимде аш тойдо кредит алып, карызга баткан учурлар көп кездешет. Биз элдин экономикалык маселелерин чечүүдө улуттук менталитетти дагы эч качан эстен чыгарбашыбыз керек. Албетте, маңдай тери менен тапкан кредитти жабуу үчүн төлөп, бирок карызын жабай албай, акчасын жок отурса, элдин жашоо деңгээли эч убакта көтөрүлбөйт. Өкмөт доллар менен кредит алышкан элдин маселесин оң жагына чечиш үчүн бардык аракеттерди көрүш керек деп эсептеймин. Сизден, урматтуу Ашырбек Мойдонович, мен суранат элем, ошол маселени Темир Аргимбаевич Сариевке жеткизип, бул маселени караш керек. Сиздер да өзүңөр байкап атасыңар, доллардын курсу көтөрүлүп, аябай чочуп атышат элдин баары. Бир эле тармак калды бизде. Айыл чарба тармагына көңүл буруп, ошол жерден биз экономиканы дагы долларды сактай алабыз. Рахмат.